Ош шаарында орнотулган балатыга 700 000 сом каражат жумшалган. Шаардык бийлик буга чейин жаңы жылга карата каражат коротпой турганын айтканы менен майрам алдында эски балатыны жаңылоону чечкен. Буга чейин эми майрамдык салтанаттар жасабай эле коелу деген ойлор болгон. Бирок майрамдык салтанаттар жылдагыдай официалдуу түрдө быйыл Ош шаарында өтпөйт. Бирок ошентсе дагы көпчүлүк жаңы жылды күткөн адамдар бар да. Жаңы жылды жакшы маанайда айрыкча ушундай адамдарга сиңип калган. Шаардын борборунда, аянттарда мындай келип сүрөткө түшүп көңүл ачып кетишет. Ошону эске алып, биз борбордук аянттар жасап атабыз. Кыргызстанда жаңы жылдык майрамга быйыл өткөн жылдагыдай каражат жумшалбай турганы айтылган. Бирок иш жүзүндө ага казнадан 1 700 000 сомдон ашуун акча сарпталган. Көпчүлүк пандемия убагында мындай чыгымдардын кереги жок деп айтышууда. Азыркы учурда бул ёлка чачырым кереги жок деп ойлойм, мен өзүм жеке оюм. Эми бул бизге биринчиден бусурманчылык жагга деле туура келбеген, экинчиден азыр мындай учурда бул жаңы жылды биз тоспой деле койсок болот. Мына элде азыр мындай болуп турган мезгилде биздин мамлекетибиздин болгон немесиге деле экономикасы азыр экономика жок элде. Кризис учурда керек эмес деп ойлойм да. Мен жеке оюм. Мен ойлойм ошол мурда бул өткөн жылы кайсыл нерселер коюлса, ошол нерселерди эле коюп, ошондой кылып жасалып койсо болот. Анан өтө эле бир ашыкча чыгым келтирип, дагы мындай каражат жумшоонун кереги жок деп эстейм. Ал эми Баткен шаарында балат орнотуу үчүн тендер жарыяланып 169 000 сомго бир компания уткан. Бирок шаардын жетекчилиги быйылкы пандемиялык кырдаалды жана каражаттын тартыштыгын эске алуу менен майрам уюштурууну токтотууну чечип, тендер артка кайтарылган. Каражатты шаардагы муктаж болгон 80 үй бүлөнүн кем өксүгүнө жумшамакчы болушкан. Жаңы жылда сатка чукчу пиротехникалык каражаттардын кооптулугу үчүн текшерүүлөр да башталды. Жардыруучу заттарды саткан сатуучуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Жардыруучу заттар базардын аймагында тактыр мүмкүн эмес. Өтө кооптулукту жаратат. Буну атайын сатуучу жерлерден өзүнүн талаптарына ылайык жерлерде сатылыш керек. Бул айланасында 100 метр жанында эч кандай курулуш курулмалар болбогон ачык жердеги соода дүкөндөрүнө атайын уруксат алынып, ошол жерде сакталып, ошол жерде сатылыш керек. Базардын аймагында мүмкүн эмес. Талапка ылайык жардыруучу заттарды эл көп топтолгон жайларда сатууга болбойт. Буга атайын чектөөлөр коюлган. Бирок сатуучулар талапка жооп бербеген негизде сатышууда. Ошентсе да өткөн жылдарга салыштырмалуу быйыл суроо талап аз болуп жатканын айтышат. Организациялар, мэриялар, башкалар солит алышпай атат. Жолу өзүнүн адамдары эле өзү үчүн алгандар эле бар. Атак азайып эле кетип атат. Эми бул өтө аракет кылып атабыз. Бул талапка жооп берген кыйын нерсе экен да бул деген. Сразу бир күндө, 2 күндө чечиле турган нерсе эмес. Эми базарда ушундай базарда кандай десем, башка жакта сыртка сатсак, соода болбой калат. Базардан отдельно башка жакка сатайын десекчи. Быйылкы жылы эң көп каражатты Жалал Абад шаары короткон. Бишкек мэриясы балат үчүн жылдагыдай чыгымдан баш тартып 300 000 сом жумшаган. Ошондой эле пандемияга байланыштуу майрамдык иш-чара жана салюттар атылбайт. Алмагүл Эркебай кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7 канал, Ош.